Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Кыргыз тили сабактын темасы антонимдер. Антоним деген сөз грек тилинен анти каршы, анума ат деген сөзүнөн кабыл алынган. Антонимдер бири-бирине карама-каршы мааниде келген сөздөр. Мисалдар: оң, сол, кичине, чоң, улуу, кичүү, түз, кыйшык, жакшы, жаман. Антонимдердин түрлөрү. Антонимдер маанисине карай экиге бөлүнөт. Биринчи нагыз антонимдер. Өз алдынча турганда бири-бирине карама-каршы келген сөздөр. Мисалы: аз, көп, чоң, кичине, жай, тез, узун, кыска, сулуу, серт. Экинчи контексттик антонимдер. Өз алдынча турганда бири-бирине каршы келбей, контекстте гана каршы келген сөздөр. Мисалы: билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Бул жерде билек менен билим, бир менен миң бири-бирине каршы келген сөздөр болду. Антонимдер түзүлүшүнө карай дагы экиге бөлүнөт. Биринчи ар башка уңгулуу антонимдер. Мисалдар: чын, калп, берешен, сараң, көп, аз, кас, дос, терең, тайыз, жакшы, жаман, улуу, кичүү, жаш, кары, катуу, жумшак. Экинчи бир уңгулуу антонимдер. Мисалдар: кайраттуу, кайратсыз, туура, натура, адептүү, бейадеп, тартиптүү, тартипсиз, билимдүү, билимсиз, балалуу, баласыз. Бирдей уңгулуу антонимдер сыз, луу мүчөлөрү жана бей, на префикстер аркылуу уюшулат. Антонимдердин дагы кошумча түрлөрү бар. Антонимдин кошумча түрү оксюморон. Оксюморон грек тилинен окс акылман, мороз кемакыл деген сөзүнөн кабыл алынган. Оксюморон карама-каршы сөздөрдүн айкалышуусу. Мисалы: тилдүү дудук, далилсиз далил, тирүү өлүк, сокур көзгө атар, эскинин жаңысы. Антонимдин өзгөчө түрүнүн бири энантиосемия. Энантиосемия грек тилинен энантио каршы, сема маани деген сөздөрдүн айкалышынан алынган. Бир эле сөздүн карама-каршы маанилерине ээ болгон антонимдин бир түрү энантиосемия. Мисалга ала турган болсок, жайлоо. Биринчи мааниси мал жайлоо. Бул жерде жайла, жайгаштыруу, демек малды короого киргизүү. Экинчи карышкыр койлорду жайлады. Бул жерде жайла, жеп жутуу, жок кылуу, кырып салуу. Экинчи мисалды карайбыз. Бүтүү. Биринчи убакыт бүттү. Мында түгөндү, жок калды деген мааниде колдонулду. Экинчи мааниси атка жал бүттү. Мында бүттү, бар болду, пайда болду деген мааниде колдонулду. Бышыктоо үчүн көнүгүүлөр. Сүйлөмдөгү асты сызылган сөздөрдүн антонимдерин тапкыла.